Адамдын тагдырын адам өзгөртө алабы дуа менен? Дуа тагдырды өзгөртөт деген пайгамбардын осуяты бар. Саллаллаху алейхи ва саллям. Бирок дуа тагдырды өзгөртөт деген урматтуу бир тууганым, ошол бир адам дуа кылат, анан дуа кылгандан тагдыр өзгөрүлөт деп тагдырга жазылынган. Тагдыр өзгөрбөйт. Бирок дуа кылып өзгөргөндүгүн Кудай Таалам алдын ала билип тагдырга жазып койгон. Тагдыр жазылгандай болот. Демек бул урматтуу бир тууганым, тагдыр деген Кудай Таалам кааласаң, каалабасаң ушундай болосуң деген сөз эмес. Тагдыр Кудай Таалам бир адам деген бул аламга жаратса, ошол адамга ыктыяр тандоо берсе, ошол тандоону кантип пайдаланып, кандай жыйынтыкка жетерин алдын ала билип тагдырга жазып койгон деген сөз. Тагдыр Кудайдын илиминин шексиздигин билдирген гана чүнүк урматтуу бир тууганым. Тагдыр деген сен кааласаң, каалабасаң ушундай болосуң деп мажбур арагы жатып калып, "Мен тагдыр экен, ушундай экен", ал өтпөйт деген урматтуу бир тууганым. Сага Куранда келген түз жүр деген түз жүрүшүң керек, аракет кыл деген аракет кылышың керек. Ошол маселе сага милдеттүү болот.